жолун. Ал үчүн академиялыкка киресиздер, программаларга киресиз. Программалардын ичинде сиздердики негизи программалар кошулган. 1-класстан 11-класска чейин, бала бакчаларда болсо, ясли эгер мисалы программасын кошкон болсо, өздөрү керектүүсүн тандап алган, кайсыл предметтерди өткөн болсо. Келиңиз, мисалы мен 10-классты тандайын. 10-класста кайсыл предметтер өтөт? Тууралуу кнопкасын басабыз. Ошол 10-класстын программасына келгенде. Анан бул жерден поиск аркылуу издесек боло берет. Мынакей бул жерде предметти издөө деген атайын графа бар. Мисалы 10-класста көбүнчө алгебра өтөт, алгебраны белгилеп турмун. Мынакей меники кошулган экен, галочканы баскан экен буга чейин. Эми физическая культура, физкультураны карайлы. Ал дагы белгиленген экен. Эми химияны карап көрөйлү. Ал дагы белгиленген химия. Ушинтип сиздер дагы өзүңүзгө керектүү предметтерди ушул поиск аркылуу издеп көрөсүз. Мисалы кыргыз тили деп карайлы. Кыргыз тили деп кошкон экен. История Кыргызстана 10-класста өтүлөт. История кыргыз тили адабияты, кыргыз адабияты ал да кошулган. Ушинтип 10-класска керектүү предметтерди сиздер баарыңыздар өзүңүздөр поиск аркылуу издеп, галочка менен белгиленгенин карап чыгасыздар. Андан кийин баарын сактоо кнопкасын менен сактагандан кийин предметтер бөлүмүнө өтөбүз. Мынакей менде жазуу ийгиликтүү сакталды. Мынакей кошкон экенмин, 10-класска керектүү предметтердин баарын кошконмун. Эми предметтерге өтөбүз. Эми 10-классты карайбыз бул жактан. Мынакей 10-классты караймын. 10-класстагы менин предметтерим кошулган. Эми бунун мисалы ар бир предметте сиздер кайсыл мугалим негизи сабак берет. Ошол 10-класста физическая культура боюнча, физкультура боюнча ким сабак берет экенин мен редактировать кнопкасы аркылуу кошомун. Мынакей мугалимдер деп чыгат, азыр менде загрузка болуп атат. Мынакей мугалимдер дегенде, мисалы мен бирөөсүн бастым. Керектүү мугалимди тандаймын, анан сактоо кнопкасы аркылуу буну сактап койдум. Ушинтип сиздер дагы предметтер бөлүмүнө өткөндөн кийин редактировать басасыз, ичине кирип ар бир класстын ар бир сабак боюнча кайсыл мугалим өтөт, ошону белгилеп чыгасыздар. Мынакей мен белгиледим буга. Эгерде мисалы 10-Б классыңызда бар болсо, анда плюс аркылуу кошосуз. Кошкондон кийин бул жерде 10-А классты тандайсыз. 10-Б классты кечиресиздер. Болгону мен быйылкы жылы мен 10-классты Б классын кошо эле экенмин. Ошол себептен меники бул жака дагы чыкпады. 10-Б класстын негизи менде жок экен. Ал үчүн мынакей класстарды киремин, текшеремин. Так, 10-классты карап көрөйлү. Мынакей 10-А классым эле бар экен. Келиңиз мен башка класста карап көрөйүн. 11-класстарымда А, Б, В деген класстарым бар болушу мүмкүн. Мынакей 11А, Б, В бар экен меники, Гга чейин бар экен. 11Аны көрсөттүм. Бул жерде предметтер бар. Сиз ошол предметке басып эле, мынакей бул жакта редактировать кнопкасы деген чыгат. Чекесин карасаңыз деле. Мынакей тууралуу кнопкасын бастым. Бул жерде мугалимдерди мисалы белгилеп кетебиз. Мисалы керектүү мугалимди таптым. Ушул 11-А класста русская литература боюнча, орус адабияты боюнча ким берет экенин белгиледим. Аны сактап койдум. Ушул эгер принцип менен сиздер аткарсаңыздар, анда бул ачык маалыматтарга дагы толугу менен предметтердин тизмеси чыгат. Анан кайсыл мугалимдер, канча мугалим ушул предметтер боюнча сабак берет экени да чыгып калат. Бул боюнча маселени жаптык.